Салам достор, барыңыздарга бүгүн сиздерге Кыргыздын белгилүү клипмейкери Эрнест Сыдыков Production өзүнүн YouTube каналынан канча каражат табат деген темада видео чыгарып жатамын. Эгер биринчилерден болуп көрүп жатсаңыз, лайк басып, каналга катталып коюңуз. Анда эмесе кеттик. Мен Social Blade'дин аналитикасы боюнча гана айта аламын, ал эми так санын Эрнест Сыдыковдун өзү гана билет. Жалпы 135 видеосу бар. Катталуучулардын саны 126 миңден ашуун, 13 миллиондон ашуун видео көрүлгөн. Өлкөсү АКШ люди деген категорияны тандаган. Ал эми канал 2011 жылы 17 мартта катталган. Рейтинг боюнча B деген рейтингде экен. Social Blade рейтинг боюнча канчанчы орунда турат, катталуучулардын саны боюнча, же болбосо видеолордун көрүлүшү боюнча, өлкөдө канчанчы орунда жана категориясы боюнча канчанчы орунда турат, ошолорду көрсөңүздөр болот. Мурунку айга караганда бул айда 33,3%га көбүрөөк катталуучулар катталган. 2000 десем дагы болот. Ал эми мурунку айга караганда бул айда 12%га көбүрөөк видео көрүлгөн. Ал эми айына орто эсеп менен $131 $2100 чейин табат. Жылына болсо $1600 $25200 чейин. Бүгүн эскерте кетчү нерсе 24 ноябрь 2019 жыл. Мына ушул күнгө чейинки гана результаттарды айтып жатамын. Азыр мен сиздерге болсо акыркы күндөрдөгү орточо эсебинин жыйынтыктарын айтамын. Аз бул жерден түнөн карап айтайын. Орто эсеби уже чыгарылган бул жака. Көрсөңүздөр, байкасаңыздар, катталуучулар боюнча 2 күн эле 1000ден ашуун катталуучулар катталган. Ал эми калган күндөрү минус деп турат. Daily average деп турат го, ошол жерде күнүн орто эсеп менен 67ден адам катталат, 17 миңден ашуун видео көрүлөт. Ал эми орто эсеп менен $4 $70 чейин табат. Жумасына орто эсеп менен 469 адам катталат каналга, 122 миңден ашуун видео көрүлөт. Жумасына орто эсеп менен $31 $491 чейин табат. Эгер айына алсак, 2000ден ашуун адам катталат. 525 миңден ашуун видео көрүлөт. Ал эми $131 $2100 чейин табат. Азыр мен сиздерге график түрүндө берилген статистикасын көрсөтөмүн. Бул жалпысынан көрүп алсаңыздар болот. Биринчиси бул видео көрүү боюнча 2019 жылы январдан кийин түшүп кеткен экен, кайра өзүнүн калыбына келип калган, жакшы. Экинчиси бул катталуучулардын саны боюнча. Негизинен жакшы, өтө жакшы клипмейкер, YouTube'да дагы жакшы натыйжаларга жетишиптир. Ийгилик каалап калабыз. Ал эми Эрнест Сыдыковдун YouTube каналынын ссылкасын төмөндө калтырамын, кирип көрсөңүздөр болот. Ал эми менин каналыма жазылып, өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди комментарийге калтырганды